Эми чындыгында биз баягы саясатта жаңы жүздөр, жаңы адамдар катары чу дегенде эле саясаттын башына талапкер болуп калгандыгыбызда балким кээ бир деңгээлде тажрыйбасыздыгыбызды тастыктады окшойт. Бирок колубуздан келишинче ошол элди аралап, билген эле ыкмабыз менен, билген эле методубуз менен колубуздан келишинче аракет кылдык. Мен деле ошол канча облус, райондордо байкоочуларым болду. Ал жерлердеги азыр баягы соц тармактардан мен байкоочуларымдан чындыгы баягы болгондой айтыш керек. Кайра айтып аттым. Балким баягы буга чейинки көрүлгөн шайлоолордогудай маршруткалар менен эл ташыган болду деп сурадым чындыгында. Анан же болсо кээ бир шайлоолордо болгондой туруп алып туруп жанагы байкоочуларды көзгө илбегендик нерселер болгонсо тарткыла дедим. Бирок бир дагы байкоочулардан тескери нерсе келбеди. Мен жеке мен байкоочуларым деле тастыкта бере алат. Бирок соц тармактарда баягы мына жери мындай болуп атыптыр, мынада мындай мыйзам бузуулар болду дегендерди көрүп калып атабыз. Ошого мен мен тараптан мындай болду деп мен өз көзүм менен же болсо менин байкоочуларым байкабады. Сиздин сөзүн ачык. Шайлоону тааныйсызбы? Чындыгында баягы кыйын да болсо тааныш керек болгон жагдай эмнеси менен мына пайыз менен эсептей турган болсок 80% болуп атат. Ошол жеңип чыккан шайлоодо жеңип чыккан талапкердин пайыздыгы. Анан эми 80% болгон элди тааныбастык бул элден чыгып калгандык болот го деп ойлойм, жеке өзүм. Да бир талапкер катары балким мага деле катуу тиеттир. Бирок баягы элдин агымыга ыкталбагандык да туура эмес. Албетте тааныйбыз. Баары эле чындыгында ушул суроо көбүнүн бүйүрүн кызытып атат да, сөздүн ачыгы. Мен башында эле ушул талапкерлигимди койгондо бир кызмат үчүн талапкер болбогонумду баса белгилеп кылган иштерим менен тастыктай алдым окшойт. Эми максат чындыгында бир Кыргызстандын абасын жутуп суусун ичип аткандан кийин талапкерлик дагы ошол кыргыздын акыбалын көтөрүп, кыргызды багуу болуп аткандан кийин жапатырмак. Анан бул мага монондой мен тоготпой турган деңгээлде иш сунуштады. Мен буга да өйдөңкү деңгээлге татыктуу элем дегендик менин оюмча туура эмес болсо керек. Эми бул кишинин жана ошол кечөө айтты окшойт, кечөө ошол Ала Тоо аянтында талапкерлерди ушундай талапкерлер менен биргеликте бул акыбалдан буюрса чыгабыз дегендик. Эми чындыгында мен үчүн жаңылыш болду. Мен бул нерсени күткөн эмес болчумун. Бул нерсе үчүн дагы талапкер болгон эмес элем. Бирок эми убакыт тараза көрүштарыбыз кандай болот мына алдыңкы күндөрдө, алдыңкы айларда ошого жараша буюрса бир чечим кабыл алабыз. Бул нерсени чындыгында сизден угуп атам. Сөздүн акыйкатын айтыш керек. Мен ошол баягы шайлоо жыйынтыгы болжол менен чыкканда эле 6-7 болуп келаттым эле. Кечээ эле бир спутник KG'нин ошол официалдуу жообуну көрүп калдым, 4-деп. Эми күндөн күнгө алмашып атат окшойт. Анан бүгүн дагы сиз өкмөт башчылыкты айтып атасыз. Мен бул нерсени сизден угуп атам. Мына сөздүн ачыгы. Даярсызбы? Менин позициям ушундай. Мен ушуга чейин өзүм бийликтен бир нерсе сураган жокмун. Өзүм бийликке ушул күнгө чейин умтулган жокмун. Мен баягы эл бийликке умтулган заманда жашап атабыз. Менин максатым бийлик элге умтулса, бийлик ушу элдин арасынан татыктуусун таап чыкса деген үмүттөмүн да.
Эми бул күнгө чейин баягы официалдуу түрдө бул нерсе сунушталына элек. Сунушталынган болсо, албетте кабырга менен кеңешип, жүктөлгөн жүктөн эч качан качкан жокпуз, бирок өзүбүзгө дагы өзүбүздүн деңгээлибизде жүктөгөн эмеспиз. Эми албетте биз баягы бир сапарга талапкер болгон жокпуз. Биз ошол өзүмө мисалы максат койгонмун, ушул Кыргызстан эли жакшы күндү көрмөйүн, буюрса талапкер да болобуз, ошол жакшылыкка жеткиребиз деп аракетте кылабыз. Эми бул кишини мен чындыгында баягы тааныбайм, чындыгында баягы сыпаттандыра турган деңгээлде тааныбайт экен, бирок бир эртеңки күнгө кайдыгер эмес муун катары, ошол элге жерге күйгөн жаш катары ушул убакка чейин канча мындай шайлоодон жеңип чыккан адам ошол жеңилгендерди официалдуу түрдө элдин күбөлүгүнүн астында чакырган эмес да. Мен ушу тарыхка кылчайып көрсөм, бул бир жаңылык кылды окшойт. Мен жеке оюм. Буну эми артыкчылык катары кабыл алсак болот деген үмүттөмүн. Себебинде да биз үмүт менен жашаган затпыз. Кемчилигини эми убакыт көрсөтөр. Мен себебинде да сыпат катары же өзүнүн мүнөзү катары тааныбайт экенмин, сөзүн ачыгы. Андан кабарым жок экен, сөзүн ачыгы. Мен жеке кабарым жок. Мен бизде СММщик деп алынган, себебинде биз бир компания менен иштегенбиз. Бир компания менен эле келишим түзүлгөн. Балким компаниянын СММщиктердир. Балким себебинде биз ошол пиар тарапты бир эле эмеге компанияга бергенбиз да. Эми сиздердин мындай шайлоодон кийинги мына бир 2 күн өтүп калды окшойт. Мынтип пикириңизди билейли деп келгениңиздерге рахмат. Анан өзүмдүн колдоочуларыма чындыгында баягы чын ыхлас менен колдогон бүтүн эле менин көрөрмандарыма дагы ыраазычылык айтып кетсем уруксат бериңиз. Мен ыраазымын. Буюрса ошол кылган нерселерибизди баалаган элим бар экениме ыраазымын. Кылган нерселерди жерге таштабаган колдоочуларым бар экениге ыраазымын. Мен ошол мен дагы бир жагынан баягы бакытка ушу колдоочуларым, элим, жерим бакытка бөлөт десем жаңылышпайм. Себебинде бул нерсеге ыраазычылык айтып, таазим кылуудан башка нерсени көрбөй элем. Ошого бул да болсо бир баягы жеңилишти дагы, тем более жаңы муундан жаңы ыкманы күтүп аткан элге айтарым ошол буйруса бул колдооңуздарга дайым ээ болгонго аракет кылабыз. Ар бир колдоону актаганга аракет кылабыз колубуздан келишинче. Буйруса ошол нерселерди биз оозек эмес, ушул күнгө чейин иш жүзүндө кылган жаран катары милдеттүү Кыргызстандын жашоочусу катары мындан кийин дагы талыкпай, бунусунда жеңилип калдык дебей, ошо колдоочуларым дагы, көрөрмандарым дагы бунусу менен эле баягы шагысынбай. Себебинде мен чу дегенде эле биринчи ирет саясатка кирип атам. Буйруса фундамент, бул саясий фундамент жакшы болду менин баамымда. Себебинде бул нерсени мен жакшы жака жоруп кетишим керек. Ошо колдоочуларыма рахмат, таазим сиздерге. Буйруса ар бир колдооңуздарды актап, жүзүңүздөрдү жер каратпайм деген чоң үмүтүм, чоң максатым бар. Бул нерсени мен чындыгында талапкер болуп чу деп эле 15 декабрда ошо кимдер кала турган болсо, ошолорду жаңы жылдын астында ошол жаңы жылга жакшы маанай менен, жакшы максат менен, жаңы ыкма менен чыксак деп бир тарых жазайын дегем. Өзүмдө лозунгум да бар, бүгүнкү кадам эртеңки тарых деп.
Бул себептен да ушул күнгө чейин Кыргызстандын саясий тарыхында эч качан талапкерлер ошо шайлоодун алдында, шайлоодон кийин болушу мүмкүн, бирок шайлоодун астында ушундай топтолушуп, жакындан бири-бирин таанышып, ушундай чер жазышып, бири-бирине ийгилик каалашкан эмес. Бун жаңы жылдын астында деп пландаштырган болчумун, бирок мен дагы ушул талас жергесине барып жетишпей калып, жаңы жылга кирип кеттик. Анын 8 күнү дебаттан кийин ошол дебатка катышкандар менен чогулушуп 9-га уюштурдук. Ошо 17 талапкердин баарына ошо телефондоруна чалып, WhatsApp аркылуу жеткирдик. Бирок Кудайга шүгүр, ошолордун арасынан 12дей келип, 12 талапкер келе берди. Эң кызыгы бир корккон жагым да болду. Бир жагы бул себебинен саясат ушундай нерсе да. Жакшы максатыңды жаман жакка бурмалаганга өтө ыктуу деңгээл. Анан эгер ошол фавориттер келбей калып, эртең күнү мен акыркы баягы крайний болуп каламбы деп бир аз чочулоо болду. Бирок максат калыс болгондуктан ошо Садыр Жапаровдун дагы республикалык штабынын башчысы Канат деген байке, мен да ошондо тааныштым. Атайын мен ошол киши жөнөттү, мен жөнөттү, салам айтты, рахматын айтты деп келгени кубандырбай койгон жок. Чындыгында мен шок кылды. Албетте ошону менен 10-12 киши болду. Келдик, жакындан тааныштык. Буюрса максат ошол баарын ынтымакка чакырып, ынтымак тамагы дедим. Бул жерден саясат издебеңиздер, анан телефонго тартып селфи кылбаңыздар деп сурандым эле. Бирок селфилер чыгыптыр. Мен ойлойм, биз тарых жазабыз деген максатыма жеттим. Ошол 17 талапкердин ичинен 12си буюрса шеринелеш, мындан кийин да улансын. Бул шайлоо үчүн топтолуп жакындашпайлы деп мындан кийингиси Курсан Асанов болмой болду. Анан 3-үчүсүнү буюрса Канат байке, бул Садыр Жапаровдун өкүлү алды. Бул шерине кылып буюрса ошончо талапкерди мындан кийин жакындатсак, баарлашып дайым бирге болсо ынтымакта деген максат бар болчу. Ошол максатка буюрса жеттик. Коомчулукта ар кандай бул нерседен саясат издегендер болуп атат, бирок мына Кудай акы бул нерседе саясат жок. Бирөөгө жагынуу же болбосо бирөөгө тескери бир план кылуу деген максатыбыз да жок. Мен ойлойм, бир кичүү муун катары, жаш муун катары, эртеңки күнгө кайдыгер эмес муун катары бул нерсени чындыгында улуулар кылыш керек болчу, эгер түшүнүшсө. Бирок ошо кичүү жаш муун бир тарых жазалы деп максат коюп, максатыбызга жеттик деген үмүттөмүн.